Кочкордогу жаш келинди атка сүйрөтүп, мыкаачылык менен өлтүрдү делген жаран өмүр бою эркинен ажыратылды. Ушул жылдын 23 январында Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Теңдик айылынын Тынайбулак кыштоосундагы сарайда 22 жаштагы келиндин жансыз энеси табылып, аны күч колдонуп өлтүрүлгөнү аныкталган. Арадан көп убакыт өтпөй келинди өлтүрдү делген шектүү Ош облусунун Ноокат районунан кармалган. Ал Баткен облустун 1995-жылы туулган тургуну болгон. Бул окуя боюнча Кочкор райондук соту чечим чыгарды. Анда айыпталуучу өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Супер KG порталына Нарын облустук сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, чечим 20-апрель күнү чыккан. Буга чейин Супер KG порталы өздүк булактарга таянып, келиндин күйөөсү мас абалда келип, ур тепкиге алып, аяосуз сабаганын, күйөөсүнөн качып чыккан келиндин артынан ат менен барып, ал жактан чынжыр менен атка байлап, өздөрү жашаган сарайга чейин сүйрөтүп келгенин айтып беришкен. Маалымат булагы Супер KG сайты.